Birinchi кезекте саясий кырдаалдын курчусуна тилекке каршы бүгүнкү бийликте турган азаматтардын олдоксон аракеттери, туура эмес аракеттери, сабатсыз аракеттери, адепсиз аракеттери, мыйзамсыз жана ыймансыз аракеттери түрткү болууда. Көрүнүктүү кыргыздын жигиттерин, кыздарын басмырлап, маскарлап, мындай кандай десем бир мыйзамсыз аракеттер менен жамандап каралоонун аркасынан болуп аткан чыңалуулар күч алууда. Силер билесиңер, жеке бир инсандын тагдыры бүгүнкү күндө коомчулукту көп деле кызыктырбайт. Коомчулук өзү менен өзү, саясат өзү менен өзү, бийлик өзү менен өзү, карапайым калк өзү менен өзү болуп калган кырдаалда эмнеге түрткү болот чыңалууга? Чыңалууга ошол бийликтин адилетсиз, мыйзамсыз, мен айткан жанакы абийирсиз аракеттери. Кеп жеке инсандай жөнүндө сөз кетип аткан жок. Дагы бир жолу муну баса белгилеп коюшубуз керек. Анан жанакы олдоксон, туура эмес аракеттердин кесепетинен ушундай чыңалуулар жер-жерлерде пайда болуп атат. Азыр күчкө салып басып коюп, мына биз күчүбүздү көрсөттүк деген менен элге каршы эч ким эч качан тура алган эмес. Эл деген бул каптап келген сый. Ошондуктан мен эскертип койгум келет да. Көп от менен ойнобош керек. Маселен, бир экөөнү жазалап көрдү, коомчулугун чуккан жок, кайдыгер мамиле кылып койду. Андан кийин 3-4-төөнү карап көрдү, дали болсо коомун чуккан жок, уктап жатат, кайдыгер. Анан ушундай кылып уланта берсек болот экен деген азаматтарда бир жакшы эмес ой пайда болуп калышы мүмкүн. Мен ушунан эскертип койгум келет, ал кооптуу ой, кооптуу түшүнүп же кооптуу ишенип. Бир аз ойлонуу менен аракет жасаш керек, токтолушу керек. Эми кыргыз көптөн бери биз жардын чекесинде турабыз. Биз кулап кетишибиз эле калды, ал жерде турабыз өзү. Кайда баратабыз деп бүгүн сураган кеч. Биз кайда бараткан жолубузду мындан 6-7 жыл башта балеге табылганбыз. Ошол кезде да Мадумаров айткан. Бул жол бизди туңгуюкка алып барат деп айткан. Ошондо укканда эмессиңер, ага түшүнгөн эмессиңер, эмне үчүн туңгуюкка алып барат деп. Мына ошол туңгуюкка келген кербезибиз ушул. Камалгандары, мен дайым пикиримди айтып келатам, олдоксон жана ыймансыз аракеттер. Текебаев боюнча өзүмдүн пикиримди айтканмын, баса белгилегенмин. Ал абдан жат көрүнүш менен баалаганмын мен бийликтин аракетин. Кече Садыр Жапаровдуку Текебаевден экеси ашык түшкөн жапайычылыкты көрсөттү. Ал жигит өзү айтпады, жарыя салбады. Мен 25-нде саат 12-де кыргыз-казак чегарасын саат 12-де ак жол бекетинен өтөм. Анан бир айланып кетейин, жанакы кара шумдуктуу болгон көрбөгөндүн көргөнү курусун дейт. Мына бийликти көрбөгөн, бийликте болбогон, сабаты жок, бир сабатсыз, түркөй, караңгы адамдардын кыймыл аракеттери менен абдан жапайы көрүнүштөр болуп кетти. Абдан жапайы. Ал жигит өзү айтып аткандан кийин мен баратам, барып караган каалаган суроолоруңарга жоопту берем дегенден кийин анан уялбастан КТРдан, ЛТРдан жарыя кылып атат. Кармалды. Ал кармалган жок. Ал өзү келди. Кармалып сенен операция жасап кармап алдым. Жартынан кууп жүрүп кармап алдым. Уят, дагы бир жолу уят. Биз достко күлкү, душманга таба болуп бүттүк. Кыргыздын кадыр баркы, кыргыз мамлекетинин кадыры, кыргыз мамлекетинин айбирин бир тебелеп, тепсеп, айран сыяктуу чачып салды. Абдан жаман көрүнүш. Болгондо да жанакы торгойдой болгон балдарын сабагандык. Бул атаңын озурайын, бул айбандардын гана жасай турган иши. Бул ак айбандын жасай турган иши. Андай жолго барбаш керек эле. Бул мен ушундай деп баа бергим келет. Бул Кудайдан үмүтү жоктордун жасаган иши. Бул ырайымсыз сезими жоктордун жасаган иши. Сен каның кыргыз, жаның кыргыз, кыргыз деп басып жүрүп, кандай ошол торгойдой болгон балдарды сабайсың? Кандай ошол жердеги турган азаматтарды тепкилейсиң? Кандай ошол сырттан келип, мына өзүбүздүн кыргыз жерибизге келдим деп, кандайдыр бир башка сезимдер менен турган, убактылуу жумуш иштеп турган, Россиядан, Казакстандан келген азаматтарды, ал жакта иштеп жүргөн азаматтар бул жерге келгенде темир тордун артына түшөт деген, бул абдан кыргызга жасалган кыянаттык деп аталат. Башка баа бере албайм. Мындан артыгыраагын жалгыз жараткан өзү бербесе,
пендесі мындан артық баа бере албайт.